кандайдыр бир нерсени албайт. Ал жылкыны таптап чабышка гана салат. Ал эми аңчы тайган менен бүркүт, куш, түлкү алат. Олжону тутуп турат. Мүнүшкөр да бүркүттү таптап, карышкырга, түлкүгө салып олжалат. Мына ушул жагынан Б вариант туура болуп калат. Байкадыңарбы балдар? Бизде аналогияны иштеп атканда сөзсүз биринчи кезекте сөздүк керек, экинчи кезекте визуалдык элестетүү. Аябай маанилүү. Демек, кийинки аналогияга өтөбүз. Бул да кыргыз жыттанган, кыргыздын сөздөрү бар. Аябай жакшы аналогия экен. Карап көрөбүз. Эталон сөздү окуйм. Өтүкчү, ултаруу. Асы. Өтүкчү, кооздоо. Бысы. Өтүкчү, боёо. Высы. Өтүкчү, такалоо. Гысы. Өтүкчү, тигүү. Бул жерде биз эмнеге маани беришибиз керек? Бул аналогия биздин сөздүктөрдү билели, дал ошол билимдерди текшерет. Карап көргүлө. Ултаруу деген сөздүн маанисин чечмелеп алсак, анда бул аналогия оңой эле өзү чыгып калат. Өтүкчү, ултаруу. Бут кийимдерди өтүкчү тиген, дал ошол тигүү деген сөздү ултаруу деп коет. Эми карап көрөбүз. Өтүкчү кооздоо, өтүкчү боёо, өтүкчү такалоо, өтүкчү тигүү. Кандай деп ойлойсуңар? Албетте, силер ойлогондой эле Г вариант туура. Себеби өтүкчү ултарууга, өтүкчү тигүү гана түшөт. Калгандары мына экөө сыпаттары, бул такалоо, таптакыр, башка. Кийинкиси муляж, гипс. Эталон сөз. Асы чоо, чопо. Бысы сүрөт, портрет. Высы айкел, чоюн. Гысы эстелик, бюст. Эми бизге бул жерде муляж деген сөз турат. Дал ушуну ажыратып алышыбыз керек. Муляж деген эмне? Муляж деген бул гипстен, же болбосо момдон, парафинден жасалган бир нерсенин көлөмүн берген көчүрмө, же болбосо калып. Дал ушул сөз. Демек, муляжда биз гипсти куюп алабыз. Чоор, чопо. Карап көрөбүз. Чоподон чоор жасалат. Сүрөт, портрет. Сүрөттү портретке да тартышыбыз мүмкүн. Сүрөттүн бир түрү. Айкел, чоюн. Айкел деген синоним бул эстелик. Эстеликтер чоюндан да, жезден да, колодон да жасалышы мүмкүн. Эми эстелик, бюст. Эстелик, бюст. Эстеликтин бир түрү. Бюст деген сөз адамдын бардык тугу боюн эмес, башын, моюндан өйдө жасалган бөлүгүн бюст деп коебуз. Эми туура жоопторду карап көрсөңөр. Бул жерде А вариант эле эң жакын. Карап көргүлө. Чоподон чоор жасалат. Чоподон гипсти муляжга куябыз. Таандыкта гипс муляжга таандык, чопо чоорго таандык. Ушул вариант гана туура. Калган варианттар алыс болуп кетет. Кийинки аналогияга өтөбүз. Эталон сөз кайраттуулук, жашык. А вариант кабелтең, чымыр. Б вариант шыттуулук, жөнөмсүз. В вариант кемеңгердик, көпшөк. Г вариант өткүрлүк, өжөр. Эталон сөзгө кайтабыз. Менимче бардык сөздөр түшүнүктүү болуш керек. Бир гана кабелтең деген сөзгө бир аз токтололу. Кабелтең деген бул чымыр дегенге синоним эле болот. Кайраттуу балдарды кабелтең деп коет. Ал эми калгандары түшүнүктүү эле. Кайраттуулук, жашык. Кандай байланыш көрүп турасыңар? Албетте мында антонимдик байланыш. Кайраттуулукка жашык карама-каршы келет. Кабелтең чымырга карама-каршы келбей калды. Демек, дароо эле муну чыгарып салсак болот экен. Шыттуулук, жөндөмсүз. Антонимдик байланыш бар. Демек, кармап турабыз. В. Кемеңгердик, көпшөк.
Мында да кандай деп ойлойсуң? Карама каршылык бар, болуптур. Муну да эске алып туралы экөө. Гсы өткүрлүк, өжөр. Өткүрлүк менен өжөр бул бири-бирине жакындашып кетет. Антоним эмес, ошондуктан буларда сыздык. Эки вариант жакын калды. Б, В. Кандай деп ойлойсуңар? Б же В? Мен Б вариантын көрсөтүп берейин. Эмне үчүн? Себеби шыктуулук жөндөмсүз бири-бирине толук антоним болуп түшөт. Бизге да берилген толук антоним да кайраттуу адам жашык болбойт. Шыктуу адам жөндөмсүз болбойт, бири-бирине толук антоним болду. Кененгердик, көпшөк деген бири-бирине антоним болбой калды. Кененгердик деген бул акылмандык деген. Көпшөк деген бул өтө жумшак, кайратсыз адамды көпшөк дейт. Чымыр эмес адамды. Ошондо бул экөө бири-биринен антоним эмес. Көпшөк өзүнчө нерсе, кененгердик өзүнчө болуп кетти да, ошон үчүн бул вариантты бири-бирине толук антоним деп эсептебейбиз. Ошон үчүн бул вариант ката. Эми акыркы аналогияга келдик. Чарчадыңар окшойт. Чарчасаңар да дагы жакшылап көңүл бурабыз. Добул, шамал. Асы кыял, ойлонуу. Бсы тартуу, чоюу. Всы кайкуу, учуу. Гсы чечен, өнөр. Бул жерде түшүнүктүү бардык эле сөздөр. Добул, шамал. Кандай сүйлөм түзсөк болот? Шамалдын бир түрү добулду. Бул өтө күчтүү соккон мезгилде добул болот. Демек, бул жагын көрөбүз. Кыял, ойлонуу. Ойлонуунун бир түрү кыялга кирбей, ойлонгон башка, кыялдануу да башка нерсе. Тартуу, чоюу. Мында тартканда кандайдыр бир нерсе чоюлушу мүмкүн. Всы кайкуу, учуу. Учуунун бир көрүнүшү, кайкы учушу мүмкүн, бийге учушу мүмкүн, тик учушу мүмкүн, ар кандай. Андан кийин өнөрдүн бир түрү